Өлкөгө таанылган эмес, өлкөңдү тааныткан инсан бол деп коет эмеспи, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай жакшы сөз менен бүгүнкү эфирибизди баштагыбыз келип атат. Ар бир жараныбыз, ар бир биздин мекендешибиз өлкөгө мына ушундай жакшы бир салымдарын кошо турган болсо, ага таанылайын деп эмес, мен өлкөмдү дүйнөгө таанытсам деген бир жакшы ойдо боло турган болсо, ар бирибиз салым кошкон болуп экенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таң каалайбыз. Килче Айчели программасы өз ишин баштайт. Баарыңыздарга ысык салам. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом жана бул мүнөттөрдөн тарта сиз менен бизди көпүрөөк кылып турган мына ушул Килче Айчели программасынын алкагында жакшы бир сөздөр менен, жагымдуу маанай менен, биздин коноктор менен, оюндар менен 2 сааттык бир шаңга бөлүп алалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң сонун болсун дейли. Ал эми биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерде күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зээр буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү октуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Өзгөчө конок сиздерге тааныштырып өтөлү. Бул айым туурасында Жамал Сейдакматов атындагы Туңгуч жаштар театрынын директору Асель Шалтаева бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдик. Кутман таңыңыз менен, эл журт менен амандашабыз. Кутман таңыңыздар менен, урматтуу калайык калк. Бүгүнкү күнүңүздөр сиздер ойлогондон да ийгиликтүү өтсүн, жагымдуу өтсүн. Кош келиңиз. Дайыма күлүп жүрөсүз, тамашакөй адамдар бар го, жанына барсаң дайыма энергиясы сонун, күлүп жүрүшөт. Сен да ошол нерсени таасирленесиң да. Сиздин дайыма күлүп жүргөнүңүздү байкайм. Ооба, негизи эле эми жашоо и так мына карайсыздар канча мындай терс нерселер болуп атат. Анан баарыбыз эле көйгөйлөр болуп атат. Анан албетте мындай көчөдөн делечи дайыма мындай маанайы көтөрүңкү адамдарды көргүң келет да. Эми ал күлсөң деле, ыйласаң деле ошол күнүң өтөт да. Андан көрө гүлүп жаркырап жүргөн жакшы. Эң сонун ушул нерсени бардыгыбыз колдогонго аракет кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Анан баштаганда эле суроону ушундай берейинчи. Мынакей жакында эле ушул театрда дейли ушул жааттан бир өзгөчөлүк, бир резонанс дейбизби, бир жаралды десек болот да. Бул Шекспирдин Ромео и Джульетта спектакли. Ооба. Мына ушул азыркы учурда эл уламдан улам көргүсү келип, абдан көп барып атат, театрга барганан адамдардын саны аябай аз деп, аябай элдин баары кейип атты эле. Азыр болсо улам сурануулар менен кайра баштан коюп атыптырсыздар. Билеттин баасы да кымбат экен, башкаларга салыштырмалуу, Келиңиз ушул туурасында айтып бериңизчи. Чоң рахмат. Ромео и Джульетта негизи эле биздин театр дүйнөсүндө ушуну менен могу ошибаться, но 89-жылдан бери биринчи жолу коюлуп атат. Анан аябай ойлондук, режиссер Назым Мендебайыров сунуш киргизгенде ушундай бир молодежный бир жаштар үчүн, жаштардын духун көтөрүп, ушу жаштар театрга ушу агылып келгидей болгон бир азыркы тилдеги спектакль болсо, бирок классика болсо дегенде ошо Ромео и Джульеттаны сунуштаган. Дароо эле ошо биздин демөөрчүбүз Айгүл Жапаровнага кайрылганда макул болуп колдоп берди. Чынында сиз айткандай резонанс жаратты аябай эле. Анткени буга чейин спектакльдер 500 сом эч качан турган эмес. Бирок ошол 500 сомдукту дагы эми бат биринчи ошо 500 сомдуктарды алып кетишет да, биз алдында отуруп көрүшүбүз керек депчи. Анан
эсимде ошо октябрь айында эле сентябрь айында коюп атканда 1000 сомдон болсо да саткылачы деп, билет жок калды десек да 1000 сомдон болсо да алам, мен көрүшүм керек, мен алыскы жолго кетип аттым эле деп. Ушундай бир жакшы, албетте мунун баары жакшы. Театрга эл келип турса кандай сонун. Анан айрыкча жаштар. Бул эми биз жаштарга тууралап койгонбуз. Бирок ошентейин десең, улумундагылар дагы аябай кызыгуу менен көрүп атышат. Анан эң кызыктуусу ошо премьера күнү Роза Төрөкуловна келди. Анан ал кишини биз эми баягы урматтап, сыйлап чакырдык да. Анан ошо эми мен өзүм дагы мындай жакшы өзүмдү сезбей аттым эле, бир аз башын көрүп эле кетем деген экен жардамчысына. Анан спектакль болуп атып, анан тиги жардамчысы жүрүңүз кете берелик деп, бир 20-30 мүнөттөн кийин жок, мен аягына чейин көрөм деп. То есть мындай жаштарга да, улууларга дагы абдан жаккан спектакль болду. Эми чынында бизде ушундай багытта биринчи жолу болуп атат спектакль. Современный да, кандай багыт дегенде бул музыкально, хореографический, анан азыркы заманбап стилинде, модерн стилинде болду. Эң сонун. Анан мындай суроо жаралып атат да. Эл ушундай агылып келип, жакшы спектакль көрүш үчүн, демек жакшы демөөрчү да керек экен да, Сөзсүз түрдө, Айпери, анткени мындай да, чыгармачылыкта, фантазияда чек жок да. Анан ушул жагынан мына мондай бир көйнөк кийгизип койсо, эми баягы маселени, образны, же болбосо ушул учурда момдой музыка болсо дегенде, жакшы музыкант жакшы акча алат да, мисалы үчүн. Жакшы костюмер жакшы акча алат. Ошондуктан биз мындай кенен ойлондук, мындай кенен иштедик да, сөзсүз түрдө демөөрчү керек. Жакшы демөөрчү керек. Жакшы акча болсо жакшы коюлат дегендей. Сөзсүз түрдө. Болгон фантазияңды ошол жакка баягы мүмкүнчүлүгүңдү көрсөтөсүң да. Эми албетте кээделер айтып берет, жок, талант болуш керек, кээде 1000 сомдук нерсе, чоң нерсе жасап койсо, ооба, аны деле жасап, андай деле учурлар болгон. Бирок биз эми кыргыздарга делечи, именно бул кыргыздарга деле мындай башка жакта болуп жаткан ошо байлыктарды да көрсөтүшүбүз керек да. Ошондуктан айтканыңыз туура. Жакшы. Анан эл арасында дагы, анан менин оюмда деле ушундай нерсе жаралып атат да. Сиз директор болуп келгенден кийин ушундай бир жакшы нерсе жаралды, алга жүрүп баштады, театрда бир жаңы ачылыш болду деген сыяктуучу. Жетекчиликти жакшы алып кетет окшойсуз, кандай болду бул идеяны, кандай келди эле сизге негизи? Айпери, негизи буга чейин ошо өзүм кайненем жетекчи болгон, Жамал Сейдахматова апабыз тилекке каршы 3 жыл мурун көзү өтүп кетти. Анан мен кошулбайм, мен келгенде баары жакшы болуп кетти деп. Жок, анткени ал киши деген эң биринчилерден болуп, революцияны ошо театр дүйнөсүндө ошо киши жараткан. Анткени 89-жылы, 90-жылы ба перестройка болуп атканда, элдер курсабызды кандай тойгузабыз деп атканда, ал киши жан дүйнөнү ойлоп, ушундай майлуу сүттүү жерде Кыргыз драма театрда ведущий актриса болуп турган учурунда ошол жакта мен кыйынмын деген актерлордун баарын, Асылбек байке, Мурат байке, Эген байкелердин баарын ээрчитип алып баскыла менен мен өзүнчө театр курам деп. Бул абдан кыйын нерсе. А киши ошондой бир чоң резонанс жараткан а киши дагы. Андан кийин эле Туңгуш театр эмес, Кыргыздын маданият тарыхында биринчи жолу мюзикл коюлган Махабат жылдызы деген. Анда да окумуш болгон да. Анан ошон үчүн бул жолдун башсагында сөзсүз түрдө кайненем турат. Анан мен албетте жанында туруп, көп нерсе үйрөндүм, жанында жүрүп. Анан ошо киши баягы как наставник катары, устат катары балам дайыма
мындай жаңыланып, дайыма жаңы багытта, дайыма бир башкача ойлонуп турушуң керек, ойлонуп жүрүшүң керек. Иначе сен баягы катардагы эле театр болуп каласың деген сөзсүз түрдө ал киши өзү эмесин таштап кетти. Анан биз эми мындай даяр брендке келип иштедик. Бирок даяр бренд жана жетекчилик боюнча айтып коеюн деп атам. Элдин баары эле албетте туңгуч болуп турган учурда Асель келип иштеп атат деген сөздөр болду. Бирок билесизби, өзүбүздүн имаратыбыз жок, өзүбүздүн репетиция кылчу жерибиз жок. Анан бизде Жамал Сейдахматов атындагы Туңгуш театры деген эле бренд бар да. Албетте ошо апабыздын аты, Туңгуштун аты бир топ жардам берет. Анан бирок ошол эле учурда ошону ары алып кетиш өтө эле кыйын. Анткени баягы жеке болгондуктан акча табышың керек, дайыма демирчүлөрдү издеп жүрөсүң. Эми баягы мурун андайга көнбөгөн жаның кыйын эле иш. Мында барып мага ушул чыгармага акча берип коесузбу деген баягы өзүңүн где-то бир эмеңди кадыр барк салып дегендей. Кадыр барк салып, анан ошол анан ар кайсы жактан артисттерди чакырасың. Ал артисттердин ар кандай мүнөзү болот, ар кандай графиги болот. Мисалы үчүн мамлекеттик театрда эмне жакшы, сен ушул күнү могу спектакльде ойнойсуң, могу күнү могу репетиция келесиң дегенде ал сөз закон да. Анткени алар мамлекеттик театрда алар баш ийип иштешет. Жеке театрда алдашың керек да. Жеке театрда каласа контракт түзгөндөн кийин келбей да коюшу мүмкүн. Ошондой бир көп эле да, көп мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Ошондой кыйынчылык жактарын айтып атам да. Демек, баягы башталган нерсени улантыш деле кыйын да негизи. Сөзсүз түрдө. Уланып жатышы жакшы бир нерсе менен башталды болуш керек. Негизи театрда өзүңүз бул жаатта деле жүргөнсүз, бирок жетекчи катары кыйын экенин көрүп атсаңыз керек да, Ооба, негизи өзүм театр актрисасы болбогондуктан айырмабызды айтканда, апабыз мисалы үчүн өзү актриса болчу. Өзү профессиональный театральный актриса болчу. Өзү ошонун ичинде жашачу, өзү спектакльдерде ойночу, баягы театр чыгармаларын укмуш жакшы болчу. Мен көбүнчө мындай кино жаатында өзүмдү мындай кенен сезем да. Анан мага бир аз апабыздын жанында жүргөнүм менен бирок бир аз бейтаанышта болду. Азыр бир аздан кийин аябай жакшы болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыспай туруңуздар. Программабызды уланталы көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Биз дагы чай үстүндө маек курудабыз, Пиала менен биргеликте. Сиздерде дагы чай ичиңиздер дейли. Келиңиздер, чай ичебиз биргеликте, урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо программабызды уланталы. Бизде конокто Асель Шалтаева бизде конокто. Асель эже, фамилияңыз Чоткараева эмес беле? Эмнеге өзгөрттүңүз? Кээ бир айымдар чачын өзгөртсө, мен ошо фамилиямды өзгөртөм. Буга да бир мындай чоң эме керек го, алмаштыргангачы. Ооба. Кантип баягы Шалтаева кимдин фамилиясы? Шалтаева кайнатамдыкы. Кайнатаңыздын. Кайнатам ооба, ал киши деген кыргыздын легендасы. Мен сыймыктанам бул фамилия менен. Анан албетте өзүм атамдын фамилиясында жүргөм. Бирок эми баягы өзүм атамдын фамилиясын алып кетчү
тояктары бар. Көп эле. Анан кайнатамдыкын алган себеби билбейм, ошо негизи эле жолдошума айттым да, мен сенин фамилияңа өткүм келип атат деп, бирок жолдошум аябай таң калды. Жакында эле өттүңүзбү документтерге же мурда эле? 1 жыл болуп калды го дейм. Жок, 1 жыл болду элек. Ушул жылы баш ошо кыш учурунда өттүм. Анан бирок аябай документ жагынан аябай жаман экен. Баарын алмаштырыш керек. Баарын алмаштырдым, албат эле экен. Бирок кийин бир нерселер чыга берет экен. Анан баягы анда Чоткараева, анан бул жакта Шалтаева деп бир аз жана банк эмелер бар го, ошол жерлерден бир аз кыйналдык. Биз дагы Асель Чоткараева деп тааныштырганга көнүп калыптырбыз да. Мынакей, эми ушундай билиңиздер, Асель Шалтаева бизде конокто. Жогорудагы спектакль жөнүндө улантсак, элдер 500 сомго карабай келип жатат дедиңиз, э? Ооба. Башка спектакльдерди байкасак 100 сомдон болуп чыгыш керек эле. Жок, башка спектакльдерди эле биз эми башка спектакльдерди нөлгө түшүрбөйлү. Мисалы үчүн негизи эле Кыргыз драма театрда мен билгенден ал жакта дагы уже элдер аябай жакшы келип, спектакльдери жакшы өтүп атат. Анан бирок максимум мен билишимче 300 сомдон да билеттери. Түшкөн каражат ошол эле кайрадан актерлорго берилип жатса керек, э? Ооба, бизде ошо жеке театр болгондуктан ар бир выступлениясына төлөйбүз да. Мисалы үчүн анан бизде да жөнөкөй актерлор эмес, баары профессионалдар, баары өзүнүн баягы коомдо ордун тапкандар, өзүнүн баасын билгендер. Анан мындай арзан актерлор эмес да, жалпак тил менен айтканда. Ошондуктан 18 актерго төлөнөт. Андан тышкары, андан сырткары да 10 киши кызмат кылат. Бирөө светинде иштейт, бирөө помощник режиссера, там гример деп көп эле киши да, эң көп эле киши иштейт, костюмер. Аларга да жакшы акча төлөнөт. Анан аренда бар. Аренда да мисалы үчүн кымбат төлөнөт. Ушинтип кетип эле баягы билеттин акчасы, анан ал эле бул эле деп атып эле бир топ эле кетет. Бул спектакльди коюуга режиссер Назым Ментибаировду сиз тандап алдыңызбы? Эмне үчүн ал койсун деп чечтиңиз? Назым агай негизи экөөбүз 15 жылдан бери таанышпыз, 15 жылдан бери жакшы проекттерди жасаганбыз да. Анан дайыма ошо айтчумун, ошо эми тилекке каршы Марат Козукеев көз өтүп кетти. Эгерде менде мүмкүнчүлүк болсо, ошо Марат Козукеев болсо Назым Ментибаиров ошо эки режиссерго бир сон чыгарма койдурсак деп кайнеме деле айта берчүмүн. А киши Марат Козукеевке койдурду. Анан Назым агай деген себеби аябай көп жактан мага жардам берди. Ошо негизи театр жана жогоруда айткандай театр дүйнөсүн аябай жакшы сүңгүп түшүнбөгөндүктөн а киши аябай көп нерсе үйрөттү. Ошо Ромео и Джульетта проекти жөн эле режиссер болгондуктан мага да устат катары көп нерсе үйрөттү да. Анан аябай таланттуу. Дайыма мисалы үчүн ага чейин Төлгө деп спектакль койгон. Төлгө спектакли кандай резонанс жаратты. Дайыма ушундай бир башкача спектакльдерди коет да. И мен ойлонбостон эле ошо Назым Ментибаиров агайга кайрылдым. Өзүңүздө кандай болуп жатат? Жетекчилик менен алек болуп жатасызбы же ошол эле киного тартылуу пландары барбы же тартылып жатасызбы? Жок, киного тартылбайм деп ойлоп атам. Бирок спектакльде негизи театрда экинчи ойнобойм деп өзүм чыктым. Джульеттанын апасын ойнодум. Анан билбейм, киного бирок сунуштар түштү. Ошо Ромео и Джульеттадан кийин режиссерлор келди да. Бирок ошо сценарий жаккан жок, мындай сон экен, аябай кызыктуу экен, кызыктуу роль экен. Анан эми азыр эне болуп калгандыктан, жолдошум бар болгондуктан бирөөнүн аялы болуп ойногум келген жок. Эми азыр мен ролдорум ушундай экен да, ошон үчүн отказ бердим. Бирок мен өзүм ошо камера артында туруп
ошо кино тарткым келет. Азыр бир пландар бар. Негизи бул пландар 5-6 жылдан бери эле келе атат. 5-6 жылдан бери эле мына эмди жылы кино тартам, эмди жылы тартам деп эле жылып кетип атат да. Анан азыр театрга көбүрөөк алектенип калдым. Анткени бул жакта дагы туңгучтун атын өчүрбөй алып кетиш керек. Бул да чоң жоопкерчилик да. Ошон үчүн негизи эле пландар көп, идеялар аябай көп. Жакшы нерселерди жасагым келет. Бир аз ошо убакыт тартыш болот. Эми эмди жылы да жакшы нерселер жасайбыз деп турабыз. Демек, өзүңүз киного түшпөй, анын артында туруп башкаларды тарткыңыз келип атат, Ооба, негизи буга чейин тарткам. Анан кыска метраждуу фильмдерди алар Южная Кореяда, Лондондо гран-при алып келген. Азыркы мындай авторский кинолордо. Ошо анан эми планымда дагы ушу пландарды айткандан да коркуп калдым, айтып беришиңиз. Мен кызганып калдым. Анткени айтпаш керек экен, көз тиет экен, өзүнүн энергиясын да жоготот экен. Ошо негизи көрүүчүлөргө я вам тоже совет. Айтпагыла эчимге. Бөлүшпөгүлө. Бир кашык сатып алам десеңиз да, бир кашык сатып алгандан кийин анан мына мен кашык сатып алдым деп көрсөткүлө. Эмне айтылгандан кийин идеяларыңыз турдап кетип атчабы же кандай болот? Андайлар да толтура. Идеяларды урдагандар ошолорго аябай көп. Молодцы. Мен пока ойлону, пока раскачаюсь, алар жасап коюшту да. Анан сырткары көз тиеткен. Билбейм, негизи адам баласы аз сүйлөш керек экен деп эле ошол эмеге келдим да. Неге? Көп сүйлөш керек экен. Все надо внутри хранить. Эфирде сүйлөш керек болот. Эфирде жок, сиздин ал жумушуңуз да. Негизи мындай жашоодо мындай көп баскан турганды көп айтпашың керек экен да. Мындай кылган атам деп, не знаю. Неге азырынча ошо болгондон кийин Ромео и Джульеттаны мен көпкө чейин катып жүрдүм. Көпкө чейин айтпай жүрдүм. Анан кастинг болгондо эле баштадык да. Мурун болсо мына мен Ромео и Джульетта болгон атам Айгүл Жапаровна демөөрчү деп кыйкырып чыкмакмын да. Жок. Качан гана мынакей кылдым деп көрсөтүш керек экен да. Ошондой болуш керек экен, унчукпай эле иш кылыш керек экен. Түшүнүктүү. Анан мага кызык болуп жатат да, жана ошол эле Жамал апабыз көзүнүн түрүсүн деле айтса керек сизге. Мен көзүм өтүп кетсе, бул театрды өзүң алып кет деген сыяктуу жеке кайнене келин катары кандай сүйлөштүңүздөр эле, кандай кылып айтып берди эле сизге? Сен директор бол, сен улан деп кандай айтты эле сизге? Эми сен алып кет деп милдеттүү түрдө айткан эмес. Бирок мындай айтканда, ошо эсимде 2018-жылы болчу. Атайын ошо бир жерге алып барып айткан. Мен аябай көпкө чейин жаам болуп жүрдүм деди. Мен ошо менден кийин ушул театрга алып калабы деп. Анда деле уже 80 келип калганда. Анан мен сени карап атам, мен сени көрүп атам, ошо сен алып кете алат окшойсуң. Эгерде жүк болбосо деди да. Мен сага таңылабайм. Эгерде жүк болбосо, бул сенин жолуң эмес негизи. Бул сенин жолуң эмес. Сен башка тармакта иштегиң келет, мен билем. Бирок эгерде мындай каалооң болсо, анда аябай сонун болмок элем деп көп эле сөздөрдү айткан. Мен ал эфир сырткары. Демек, оюңузда ушул нерсени уланып кетейин деп калган экенсиз анда, Жок, ошону ойлонгон эмесмин, ишенесиңби? Такыр ойлонгон эмесмин. Мен алып кетем, мен иштетип кетем деп. Эми мен жалгыз иштетип атам деп айта албайм. Жолдошум экөөбүз. Жолдошум болгону элдин алдына чыкпайт. Бирок мындай негизги жумуштарды ал киши жасайт да. Мен элдин алдына чыгып, жашнакай сүйлөп берем. Айтып берип турасыз. Мен айтып берип турам. Жакшы. Чыгармачыл үй бүлөсүздөр да, чынында балдарыңыз да чоңоюп калды. Алар бул жаатка жакынбы? Негизи балдарым аябай таланттуу, экөөтөн аябай таланттуу. Бирок уулум спорт. Ошо спорт менен кетем деп атат, дзюдоист. Аябай таланттуу.
жүздөйүз өзү да мындай кыйын да, Кудай буюрса көз тийбесин. Кызым аябай мындай жакшы ырдайт, көчө эле концертте ырдап келдик. Үнү да жакшы, бийлегени да жакшы, аткарганы да жакшы. Азыр эми жанагы TikTok бирдемедегилер чыгып, мындай адамдар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрүп атышпайбы? Ачып атышат. Анан кызымдын да тарткан эмелерин көрүп алып аябай таң калам да. Негизи ошону аябай эле каршы болчумун. Азыр деле каршымын, бирок өзүнүн лимити бар. Анан өзүн тартат, бирок киргизбейт да. Анан бизге көрсөтөт, мага кызык да. Анан аябай таланттуу. Бирок билбейм. Эми кыз киши деген это мне повезло. Жолдошум аябай чыгармачыл адам, экөөбүз бир жерде иштейбиз. Ал мени түшүнөт. Бирок кыз кишиге өзүңүз деле түшүнөсүз да. Ушул тармакта иштеш кыйыныраак болуп калат. Анткени баары деле турмушка чыккандан кийин күйөөлөрүбүзгө баш ийебиз да. Ошон үчүн хобби катары эле калып, бир башка тармакта болсо деген каалоом бар. Бирок баары Кудайдын колунда да. Кандай болот азырынча билбейбиз да. Балким ал азыр бийлеп жакшы көрүп атат, кийин башка бир жаатты тандап кетиши мүмкүн да. Бирок эмне болгон күндө да чыгармачыл бойдон калат го дейм. Бар эре ички дүйнөсүндө. Туура, эң эски саман болушсун дейли. Азыр бир аздан кийин маегибизди улантабыз. Белек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1-ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейджи сайтына же Пиала ботуна катталууңуз жана пачканы сканлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздердин күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Программабыз уланталы. Ал эми биздин студиябыздын коногу урматтуу көрүүчүлөр, Жамал Сейдахматов атындагы Туңгуч жаштар театрынын директору Асель Шалдаева. Асель эже, негизи азыркы учурда кино тармагы чынында абдан өсүүдө да. Кыргызстанда сапаттуусу, сапатсызы, кыскасы, бирок өнүгүп атат, жылып атат, мурдага салыштырмалуу тартылып атат дегендей. Анан сиздин оюңузда кандай нерсе тарткыңыз келип атат, же айтпайсызбы муну да? Айтпайм. Жок, эми мындай да. Негизи өнүгүп жатабы, ошол жөнүндө оюңузду айта кетсеңиз? Кыргыз киносу сөзсүз түрдө. Негизи эле акыркы 2 жылда, 2 жыл болобу, 3 жылбы, ушул айрыкча акыркы 2 жылда аябай эле мындай басым жасачу нерсе. Ошо ажообуз аябай жакшы көңүл буруп атат да, маданият тармагына. Анан айлыктарды көтөрүлбү? Айлыктары көтөрүлүп атат. Анан нечендеген миллиондор бөлүнүп атат министрликке. Анан ошо кино жаатына, театр жаатына, ошон үчүн мисалы үчүн спектакльдер, гостеатр, гос эмелерди айтып атам да. Биринин артынан биринин мыкты чыгармалар чыгып атат, мыкты кинолор тартылып атат, спорт тармагы да аябай өнүгүп атат. Негизи ушундай жакшы көңүл буруп койсо эле алдыга кетебиз да. Анан ошол да аябай чоң себеп. Анан баягы жеке жанагы коммерческий кинолор деп коебу, алар да аябай жакшы өнүгүп атышат негизи. Анан сиз айткандай сапаттуу, сапатсыз деп эми айта беребиз, бирок деген тартыла берсин. Сапаттуусу да тартылсын, сапатсызы да тартылсын, эл өзү эле мындай элеп туруп алат да. Негизи мындай тандоо көп болгон жакшы. Анан эми ар бир эле режиссер, мен өзүмдү укмуш режиссер деп айтпайм. Бирок кино тарткысы келген адам ошо бир ошо эле коом жөнүндө, көйгөй жөнүндө, ошо эле коомдун жакшы жактарын, терс жактарын көрсөтүп, жүрөктөн жүрөккө дегендей ошондой бир чыгармаларды
чыгаргыбыз келет да. Кайсыл учурда отуруп ойлоносуз, же идеялар келет сизге? Жалгыз калгандабы, же бирөө менен чай ичип отургандабы? Негизи ошо чай ичүү боюнча ар ким менен да чай иче бербейсиң. Анан жөнү жок дагы, жеке мен жөнү жок дагы чай ичким келбейт. Кудайга шүгүр, ушу айланамда мыктылардын мыктылары, дайыма мындай идейный адамдар менен жүрөм да. Анан жөн эле бир чыны чай ичип туруп, бир чоң идея жаратып коюшубуз мүмкүн. Анан жеке өзүм болсо, тамак жасап аткан учурда, үй жөнөп аткан учурда, үйдү иреттеп атканда мээңде иретке келет го. Ошол учурда же болбосо бир мыкты бир адамдардын интервьюларын же документальный фильм көрүп атканда, деп анан бир нерсе келет да, анан отура калып дароо жаза коесуң. Ошол учурларда идеялар келет. Эми баарыбыз эле бирибизди көрүп, бир жакты көрүп анан идея пайда болот да, бүт эле адамдар. Дүйнө жүзү боюнча ошо. Көбүнчө сиз маектешкенге жакшысызбы? Ооба, анткени маектешип жатып, жада калса бирөөгө акыл үйрөтүп аткан учурдагы өзүң акыл керет да. Мисалы үчүн, адамга адам керек да. Албетте өзүң отуруп алып, өзүңдү кыйынмын деп анализдей бересиң, бирок эгерде сен менен маектешип аткан адам сенден акылдуураак болсо, а киши жок деп мындай өз оюн айтып, анан ошентип өсөсүң да. Негизи эле айтып калат го, ошо бир бөлмөдө эгерде сен өзүңдү эң акылдуу сезип атсаң, башка бөлмөгө барып отургун деп. Ошон үчүн дайыма аракет кылам менден акылдуу адамдар менен дос болуп, менден акылдуу адамдар менен маектешкенге. Досторуңуз жөнүндө айта аласызбы? Айта алам, мен Кудайга шүгүр, өтө көп эмес. Көп болсо бир 5-6 эң жакын досторум. Анан кээ бирлери кыргыз элине таанымал досторум бар. Ошол эле Айжан Акылбекова, мага дос деп айта албайм, ал эже менин эжем болот. Анан Нурзат Токтосунова, Элина Абай кызы эл билгендерден ушундай бир мыкты досторум бар. Андан тышкары эл билбеген дагы жакшы бир 2-3 айым менен көп жыл, 10 жыл, 15 жыл достошкон досторум бар. Көбүн эсе баягы айтып калышат да, мен өзүм айым болгону менен мырзалар менен да жакшы сүйлөшө алам. Алар менен дос болгон эле жагат деп, мырзалар менен достор барбы? Жок. Мен бул нерсеге жеке оюм каршымын, анткени Кудай деле ошондой жараткан, эркекти эркек кылып, эркек сезимдер менен, айымды айым сезимдер менен. Анан эркек менен бир айым бир бөлмөдө калганда сөзсүз түрдө ал жакта достук жок деп ойлойм. Ооба, доспуз деп жүрө берет, бирок мен андайларга терс карайм. Эми достошуп аткандар достошо бергиле, бирок деген менин жеке оюм эркек менен аял же бир тууган боло алат, кандаш же болбосо мындайча айтканда, кыргыз тили менен айтканда эрди катын боло алат да. Жакшы. Анан жогоруда айтып кетпедиңизби, Айжан Акылбекова, Нурзат Токтосуновалар, алар менен отурганда өтө тамашалап сүйлөшүп отурганыңыздарды билем да, эми аларды да сыртта чогуу отурганыңарды көрүп элек. Тамаша көй инсандар катары, элге өтө мындай олуттуу адам катары көрүнүшөт да. Аларчы сүйлөшүп отурганда кандай сүйлөшөсүңөр негизи? Жок, биз билесизби, мындай да, мисалы үчүн тамашанын да түрү бар да. Жеңил тамаша болот, бирөө сөмөн көрсөтүп койсо деле, бул тамаша деп күлө берет. Тамашаны бул наоборот ошо билимдүү, деңгээли бийик адамдар, терең адамдар жакшы тамашалашат да, деп ойлойм мен. Анан албетте элдин алдына чыгып алып эле биз чай үстүндө сүйлөшүп аткан сөздөрүбүздү алып чыкпайбыз. Биз жогоруда айткандай, мындай
ар кандай темада да. Мисалы үчүн бирде туруп аябай олуттуу дүйнө жүзү өндө болуп жаткан көп анализдейбиз. Үчөөбүз негизи көп анализдейт экенбиз. Анан үчөөбүз бири-бирибиз жөнүндө көп сүйлөшөт экенбиз. Сен бул жагында туура эмес кылдың, бул жагында туура кылдың. Кубаттачу жерден кубаттап, төпөштөчү жагынан төпөштөп, анан сынайтчу жагынан сынайтып, анан идеялар жөнүндө негизи мындай тема ар кандай да. Бирок ушу көйнөк, чүпөрөк, анан кирпик деп сүйлөшпөйт экенбиз да. Жакшы. Эң сонун. Анан негизи баягы сүйлөшүп отурууда адамдардан өзгөчө айымдар арасында эмоционалдык жактар көп болот го. Бул нерселер болуп турабы? Албетте. Биз кадимкидей эле айымбыз. Кадимкидей эле айымбыз. Балким ыйлайсыздар. Эмоциялар. Эми анчалык эч нерсе айтпай койчу. Атак экөө мындай аябай эле олуттуу айымдар негизи. Түшүнүктүү. Мына ушундай. Чыгармачылыкка кайта турган болсок, мисалы балдарга арналган бир спектакль же кино нерсе жок болуп атат да бизде. Ооба. Ушул жаатта бир балким алып чыксак болобу, атайын балдар дагы ата-энеси менен чогуу отуруп көрө тургандай. Сөз түрдө. Мен эми жана айтпайм деп аткан нерселерим баары ушул болчу. Негизи азыр ушу жаштар үчүн койдук. Ушу балдар үчүн жакшы бир чыгарма тартууласакпы деп ошол жөнүндө ойлонуп атканбыз. Эми ал ошол ишке ашсын. Бирок кийинки проект ошо балдар үчүн болот да, Кудай буйрса. Мынакей, бир четин алып чыга алдык, Жакшы, анткени дегенде Кыргызстанда ошол балдар үчүн арналган атайын бир коюлган спектакльдер азга эс экен да, бирок ошондой сиз мына ушул чыгаргандагыдай баламды ошол жака сөз алып барышым керек деген бир чыгарма жок болуп аткан сыяктуу сезилет да. Келечектеги баягы театр жаатын кандай көрө аласыз? Театрды Кудайга шүгүр, мамлекет ушинтип колдоп турса, жеке театрларды ушундай, мисалы үчүн биринчи айым болобу, же болбосо дагы башка бир демөөрчүлөр болобу, жакшы колдоп турса, театр аябай жакшы өнүгөт. Анткени чыныгы таланттын баары театрда, чыныгы иштерман, көжөрмандардын баары ошол театрда. Анткени булар мындай өзүн сатпаган инсандар деп ойлойм, өзүнүн кыялын сатпаган. Азыр айлыктары ооба жакшы, салыштырмалуу аябай жакшы. Азыр той топурларда да иштеп, кошумча акча таап башташты. Бирок убагында айлыгы 300 сом кезде дагы ушулар эч жака жылбай, элдин духун көтөрөбүз деп, ушу эл биз кетип калсак, ушу элди ким көтөрөт деп ушул 10 киши, 2 киши келсе да ошолор үчүн иштеп турган ушулар болчу. Демек театр өнүгөт, Кудай буйрса. Эң сонун. Актерлорду режиссер тандалды да, Ооба, сөз түрдө. Режиссер өзү. Мен кийлигишкен жокмун. Жок, мен кийлигишкен жокмун. Түшүнүктүү. Демек, дагы да болсо ийгилик каалдайбыз. Бул нерсе дагы элдин суранычы көп болсун. Демек, жакшы жаралган чыгарма, жакшы даярдалган бир проект десек болот, Дагы да болсо ийгилик каалайбыз. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Жетекчилик катары дагы жакшы бир иштериңизди көргөзөсүз деген дагы ойлорубуз бар. Ал эми бул болсо биздин Пиала Голдтон көрсөтүүбүздүн атынан белек болсун чакан. Чоң рахмат. Мен бул чайды жакшы көрөм. Библиос менен ичебиз. Биз менен биргеликте бүгүн маек үстүндө Асель Шалтаева болду. Алып баруучу мен Айпер Адамкул болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.